Саламатсыздар, урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналынын көрүүчүлөрү, айтым арек болсун. Бүгүн биз Фрунзе совхоз айылына келип турабыз. Бул жердеги элдин айтымы боюнча быйыл өзгөчө бир айт майрамдалып жатат экен. Ошону сиздерге чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы, айтым арек болсун. Айтыңыз марек болсун. Бирге болсун. Рахмат. Бүгүнкү айтка кандай даярдыктар болуп жатат? Бүгүнкү айтка бесем айт намазды окудук, алхамдулилля. Андан кийин балдарга жанагындай эмелерди, мелдешти уюштуруп, оюндарды уюштуруп, анан тамак бышырып, ошондой бир демилгени баштап эметип атабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ман санна фил ислами суннатан хасана фалаху ажруха ва ажру ман табиаха баада". Кимде бир жакшы ишти, ислам дининде бир жакшы ишти баштаса дейт, элге пайдалуу бир жакшы иштерди баштаса дейт, анда ал ошонун сообун алат. Жана аны ээрчиген адамдар болсо, ал киши өтүп кеткенден кийин дагы ошол башка элдер ошол ишти улантып, ошол ишти кыла беришсе, анын сообун ала берет деген. Бул жакшы иш болуп атат да. Мисалы, исламда ошол орозо айт бар, курман айт бар. Анан ошол орозо, курман айттарда көпчүлүгү мындай мечитке эле келишет. Анан мечиттен кийин барып үйгө отуруп калышат, болду. Эч нерсе деле кылышпайт да. Балдарга эч нерсе эч ким уюштурбайт да. Балдарга, кыздарыбызга ошондой. Бул демилге жыл сайын уюштуруп келе же быйыл эле башталдыбы? Жок, биз быйыл эле баштадык. Балким башкалар мурун баштаган болсо билбейм, бирок биз быйыл баштадык. Балким башкалар сиздерден көрүп, анан дагы жылдан жыл улантып кетет, э? Эгерде башкалар бизден көрүп улантышса, ошондо алардын сообун биз алабыз. Бирок пайгамбарыбыз алейхиссалам айткандай, ошо менен бирге алардын сообу асайбайт. Алар сообун толук алышат, бирок биз дагы шериктеш болобуз. Анткени алар бизден алып ошол ишти кылышса дейм да. Ошол. Андай эмесе келиңиз, сиз бүгүнкү айт марек болсун деп айтып келбедимби башында элечи? Кыргыз элине дагы өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айтып койсоңуз. Кыргыз элиме мен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам кандай жакшылык тилесе, ошол баардык жакшылыкты кыргыз элиме, өзүмө, өзүм балдарыма, өзүм үй бүлөмө жана баардык кыргызстандыктарга ошол жакшылыкты тилейм. Жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам кандай жамандыктардан сактанса, ошол баардык жамандыктардан бизди Алла Таала баардык жамандыктардан сактасын. Оорулардан, кырсык балелерден, көз тийүүдөн, сыйкырдан, жаман адамдардан, жаман ниеттерден, шайтандардан, баардык жамандыктардан баарыбызды Алла Таала сактасын. Ошол Алла Таала биздин мамлекетибизге күч кубат берсин, ынтымак берсин. Ырысалды ынтымак дейт. Ошол биздин элибизге Алла Таала ынтымак берсин. Биз ынтымактуу мындай башка мамлекеттерге да өрнөк болгондой мамлекет бололук деген тилегим бар. Алла Таала ошол тилегибизге жеткирсин. Дагы бир жолу айт майрек болсун. Ийгилик анда сиздерге бүгүн. Рахмат, сиздин да айтыңыз майрек болсун. Алла Таала баардык жакшылыктарды сизге жана үй бүлөңүзгө, бүт мусулмандарга Алла Таала жакшылыктарды берсин. Рахмат. Рахмат. Хадистер көп, мисалы 5 хадис келсе, ошол 5 хадистин эң күчтүүсүн анын ою боюнча эң күчтүүсү мол деп туруп алып мазхабка киргизген. Эми азыркы заманда кээ кишилер бар, хадис китепти алат, мына хадисте бар деп туруп, анан ошону кылат. Бирок мазхабта жок. Мисалы, кол көтөрүү боюнча. Биз ушинтип сизге айттап келип калдык. Айтыңыздар марекун, рахмат. Келгениңиздерге чоң рахмат. Негизи эле айтсаңыз, айт деген сиз үчүн кандай майрам? Биз үчүн өтө чоң майрам да. Жаратуучубуз Алла субхана таала өзү өкүм берип атпайбы, майрамдагыла курбандык чалгыла деп. Биз ошо колубуздан келишинче майрамдага аракет кылып атабыз. Канча жылдан бери исламды толук түшүнүп ала алгандан бери негизи биз кыргыз мусулманбыз да. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатух. Мына бүгүн мына мусулмандардын ыйык күнү Курбан айт майрамы болуп жатат. Мына совхоздун
Элинде арнап мына 3 кой, 4 кой болчу. Бир койду Урмат байке өзүнүн үйүнөн союп атат. Мына калгандарын биздин үйгө да алып келип мына бир койду мына Дастан жигитибиз, бир койду биз, бир койду мына Достук командасынын капитаны Кыяз элге курбандык кылып берип атат. Азыр Кудай кааласа иншалла бул койлорду соебуз. Совхозубузда элинде той кылып беребиз деген ниетте. Şu musulmançılığımız önüksün жаштарга бардыгына үлгү бололу деп кичине аракет кылып жатабыз. Алланын ыраазылыгы үчүн. Саламатсыздарбы, айт маарек болсун. Саламатсызбы. Куш келипсиздер. Саламатсызбы, кыш беке. Айтыңыздар маарек болсун. Рахмат, бирге болсун. Кандайсыз? Шүгүр. Ассаламу алейкум. Кандай болуп жатат? Шүгүр. Бүгүн майрамда жакшы, өзгөчө майрам. Алла Таала биринчи жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Бизден шүгүр мына Совхоз Фрунзе айыл өкмөтүнө Кудайга шүгүр бүгүн жамаатыбыз мындай той болуп атат мындай айтканда. Алла Таала жөнөткөн бизге şu nematlarına bugün ayt bayramına toy oldu şükür. Саламатсыздарбы, ишилгер болсун. Айт маарек болсун. Титип атасыздар анан? Эмне салат жасап атасыздар? Ассорти салат жасап атабыз. Свежий салат. Ошо. Кандай сайнер айт маарек болсун. Айтканың келсин, жакшы өзүңүздөр. Айымдар сонун салаттардын түрүн жасап атыптыр. Буюрса жакшы. Кечеден бери жакшы даярдык болуп атат. Ошо неме жамааттын атынан жакшы. Кечке борсок жасашты, бүгүн салаттар жасап атат. Жакшы, баары жакшы болуп атат. Урматтуу кыздар, келиндер, эжелер, айланайындар, бүгүнкү айт майрамыңыздар менен куттуктаймын. Бүгүнкү күн биз үчүн эсте каларлык күн болуп отурат. Мен 76-га чыктым, ушу жашка келгенге чейин Курман айтты ушинтип Кыргызстандын эч жеринде белгилеген эмес. Бул болсо дагы ушу Фрунзе айылынын чыгаан балдарынын анан мечитте молдокебиздин аракети менен ушул жакшы бир майрам болуп атат. Ушу майрам элибиз үчүн кут болсун. Тынччылыктуу майрам болсун. Кирешелүү майрам болсун. Баарыбыз бала чакабыз менен, эли журтубуз менен, небере чөрөлөрүбүз менен, жакшы санаган адамдарыбыз менен аман-эсен бололу. Муну уюштуруш деген дагы эң оңой эмес. Ушул жерде Урмат деген бир башчыбыз бар. Башты что аксакал болуп калды. Анын жанында молдокебиз жаш болсо да акыл эси бар экен. Жашка Кудайым акыл эс берсин деп ушул экөөнүн аракети менен ушундай бир чоң майрам уюшулуп атат. Саламатсызбы беке, кандайсыз? Айт маарек болсун. Рахмат, силерге айт маарек болсун. Эл аябай көп келди да, анан таң калганым, сиздердин ынтымагыңыздар канча ушундай деңгээлге жетип калды? Бул биздин ынтымак, бул мурунку Фрунзе айыл өкмөтүндө Фрунзе айылында biz 2012-жылдан бери ушул ынтымак жамаатын куруп келебиз да. 2012-жыл башталган. Ошол улам жылдан жылга күч ала отуруп ушул күнгө буюрса биз этап менен ушуга жетиштик. Азыр мына буюрса Курман айтты даңазалоо, ислам динин даңазалоо боюнча ушул иш-чарага жетишип атабыз быйыл. Мына буга 12 жыл эмгек кылдык да ушуга жетиш үчүн. Бул ушундай чоң тойду өткөргөн кимдин идеясы болду? Бул идея негизи биринчи биздин имамыбыз Нурбек молдо деген агиш азыр ажылыкка кетти эле. Ажылыкта жүрөт, агиштин ажылыгы кабыл болсун. Ошо киши сунуш киргизетти. Биз уюштуруучу топ аны колдоп, бизде комиссия бар, ошо комиссия ушул жыйынтык менен молдокен сунушу менен ушул немеге жеттик да. Айрыкча 12 жашка чейинки балдар кыздардын ошол келерки жыл Курман айт качан болот экен? Курман айт келсе болот эле деген ниетте өстүрүп өркүндөтөлү деп балдардын ой максаттарын, тилектерин өркүндөтөлү деген ниетте уюштурулуп атат. Урматтуу ата-энелер, урматтуу жамаат. Биринчи эле маселе жаш балдар 12 жашка чейинки балдар Куран айтуу болот. Куран айтууга бир 10 бала чыкса, 10 бала. Куран айтам деген балдар бул жака чыккыла жаш балдар 12 жашка чейинкилер. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad lahu kufuwan ahad. Allah ahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ما شاء الله. كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في التضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم في مأكول. Oldu. Mehmet'in gruppası gitti. Mehmet gel. Yakup gel. Gelinler gel gile. 5-5'ten. Yaşlar da geliyor gile. Gitti. Çok kıyılıklar. Kingdom. Çok kıyılıklar. Saygı kutlu olsun. Ve kalotuna kayıt koyuyor. Gel. Жалғыңыздар, айтыңыздар марек болсын. Мұндай мареке самалық бірінші жолы жатады біздің айылда. Мұндан кейін де жыл сайын ұйыштырылады деген ниеттеміз. Жақсы майрамыңыздар, денсаулықта болыңыздар. Рахмат, Алла разы болсын. Ұлтыңыздарға жыл сайын майрам болсын дейді. Бисмиллахи, алхамдулилlah, ассалату ассаламу аля расулилlah. Аллах Таалаға чексіз мақтаулар болсын. Барлық мақтаулар Аллаға ғана таандық. Аллах Таала ушундай бир жакшы күндөрдү насип кылды. Бүткүл кыргыз элибизге, кыргыз мамлекетибизге, элибизге, журтубузга бүгүнкү ушундай курбан айтка жетиштикти насип кылды. Алла Таала мындай жигиттерибиздин шарапаты менен ушул жерде бир жакшы бир салтанат болуп атат. Кыргыз элибизде ушу Фрунзе совхозунун атынан чын жүрөктөн жана өзүбүздүн үй бүлөбүздүн бала чагабыздын атынан чын жүрөктөн кызуу куттуктап кетебиз. Жана ар бир ушул күндө күн чыгыштан күн батышка чейинки канча момун мусулмандар курбандык кылган болсо, ошолордун курбандыктарын кабыл кылган болсун. Аллах Таала келерки ушул күндөргө, ушул айларга элибиз, журтубуз, падышаларыбыз, башчыларыбыз менен саламатта, ыйманда жетиштикти баардыгыбызга насип кылсын иншалла. Өзүңүздөр көргөндөй эле бул элдин ынтымагы аябай бекем экен. Сиздерге бүгүнкү Курман айт марекесин баарын чагылдырып бергенге аракет кылдык. Чоң ыраазычылык сиздерге ушундай чоң марекени өткөрүп бергениңизде. Жылдан жылга бул нерсе дагы жыл сайын уланып өткөрүлүп бере берсин. Биз менен бирге болуңуздар.